Assalamu alaikum. Hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Deniz Ak Intellektual TV kanalынын катталуучулары, сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Бүгүн менде да бир-эки ушул интернеттен жана башка жактардан алынган көңүл жылытаарлык, жок, жылытаарлык десек жылып деле кетпейт болуш керек, көңүлүбүз мындай туурараак айтканда көңүл жубатаарлык бир-эки кабарлар болду. Менин көңүлүм бир аз жубап kaldı деп коебузбу же жумшап калды деп коебузбу, иши ошондой кабарлар менен сиздер менен бөлүшүп коеюн деп чечтим. Эмесе мени менен болуңуздар. Бул биринчи кабар. Мен мына кечээ айттым эле, ушул мамлекет азыркы эпидемиологиялык абалды көзөмөлдөй албай калды. Эмне болсоң ошо бол деп таштап койду деп айттым эле. Бүгүн карантин киргизүү жөнүндө айтканмын. Элдер ар кандай пикирлерди айтты. Карантиндин кереги жок азыркы кезде деп. Албетте мындай кээ бир тиричиликти араң кылып жаткан маалыбызда кереги жок. Бирок ошентсе дагы кандайдыр бир мамлекет тарабынан көзөмөл болуп, жоопкерчиликти өздөрүнө алуу керек эле дегендей кылып айттым эле да. Биринчи андан мурун айтканымда ушул жок дегенде областтар аралык каттамдарды токтотуу керек дегендей таризде сүйлөдүм эле. Иши кылып эмне болгондо дагы биздин областтын чоңдору, балким ошол премьер жактан бир ишарат болгондур. Президент өзү айтты, ушундай каттамдар токтош керек эле дегендей кылып. Ошону мына бүгүн Баткен областында чектөө киргизилиптир. Ош областында киргизилет деп жатат. Демек Баткен, Ош областтарында киргизсе, Жалал Абад областында дагы сөзсүз кирет. Бул нерсе азыркы кездеги ушул эпидемиологиялык кырдаалды жөнгө салуунун мындай колдон келе турган бир акыркы чаралары болуп эсептелет да. Туура азыр бул нерсени мындан дагы бир колдон келишинче ушул экинчи толкун пандемиясы башталганда эле колдонсо болмок. Азыр кандайдыр бир деңгээлде областтардын аралыгында оорулар жайылып кетти. Ошол эле Жалал Абад областында деле, башка жактарда деле, Караванда азыр абал курч деп айтып жатышат. Ушул Кербен деп коебуз, Аксы районунда. Айтор региондорго тарап кетти да, бирок али да болсо акыркы мүмкүнчүлүктөр бар. Ушул нерсени кылышып жаткандыктары бир аз туура болуп турат. Колдон келсе мындан дагы каттуураак чараларды көрүп, адамдын өмүрү маанилүү. Бул жерде анын коммерциясы же башка нерсеси эмес. Мына өткөндө деле 2 айдан ашык чыдады адамдар. Дагы деле чыдайбыз. Менин деле үй бүлөм бүт ошол Кыргызстанда. Керек болсо ар кандай нерселерге чыдап, бир аз сабырдуу болуп, ушул балекеттен, ушул апааттан өтүп кетүүбүз керек, достор. Ошондуктан өзүбүз гигиенаны кармап, өзүбүзгө жоопкерчиликтүү болушубуз керек. Мына азыр деле мен уктум, ушул биздин айылдарда деле, башка жактарда деле мурдакыдай эле адамдар капарын албай, дагы деле бир жоопкерсиздик менен мамиле кылып жатышат да. Бул абдан туура эмес, достор. Ушул областтык жетекчилердин ушундай чараларды көрүп жаткандыгы бир аз көңүл жубатарлык кабар болду. Андан кийин дагы бир ушундай кабар, мына мисалы үчүн мен абдан туура деп ошолорго кошулдум. Мисалы үчүн Таалатбек Масадыков деген биздин көрүнүктүү бир кандай деп койсок, ушул оондордо иштеп келген билимдүү бир жигитибиз бар. Ушул президенттик шайлоолорго дагы катышып келатат. Өзүнүн Кыргызстан социалисттик партиясы деген партиясы бар экен. Мен аны билбейт элем. Кечээ сүйлөгөндө ошол партиянын атынан сүйлөгөнүнөн билдим. Ушул Таалатбек Масадыков жөнүндө айтып жатам. Ошол Таалатбек Масадыков айтты: биз партиябыз менен бул шайлоого барбайбыз. Анткени азыр ушундай кыйын кырдаалда мамлекет кыйналып аксап турганда бул шайлоонун өткөрүүнүн өзү туура эмес. Бул эң бир чоң катачылык деп өтө кеңири интервью, жок, интервью эмес, мындай өз ой пикирин айтып сүйлөдү. Мен толук туура деп
ошол кишинин айтканына макул ынандым. Андан кийин мына кечеби же мен бүгүн көрдүм, балким бүгүнкүдүр. Ансын билбей калдым. Ушу Жанар Акаев кече болуш керек эле. Кайрылды. Эч кандай шайлоонун азырынча кереги жок. Ушул 500 миллиондон ашык акча коротулат экен. Азыр ар бир тыйындын эсеби бар. Ар бир андан көрө аппараттарды алышыбыз керек, андан көрө адамдардын өмүрүн сактап калуубуз керек деди. Албетте, бул дагы абдан туура. Азыр бизге шайлоо, саясат, башка нерселерди мындай кое туруп, адамдарыбызды сактап калышыбыз керек. Адамдар чалгы менен чапкандай суланып о дүйнөгө кетип жатышат. Бул жерде биз ошол нерсени, адамдарды сактап калууну, адам өмүрү, бир үй бүлөнүн, бир адамдын трагедиясы, кандайдыр бир шайлоо же башка нерсенин андан дагы мааниси чоң болуп эсептелет. Бизге андай шайлоо, башка нерселер буга чейин дагы бизди жарытпаган, азыр деле жыргатпайт болуш керек. Бул нерсесин кандайдыр бир кийинки учурга жылдырып турууга туура келет, достор. Мына бир дагы оорукана жок экен ушул чоң, мына бүт эле Россияда же болбосо Өзбекстанда деле башка жактарда бүт ушул коронавирус деген балекеттин аты чыкканда ооруканаларды чоң ооруканаларды куруп аракет кылышты. Кытайда мына 1 жума 2 жуманын ичинде бүтүрүп жүрсө, Россияда 1 ай 2 айдын ичинде бүтүрүп жатышты. Аскерди куруучуларды иштетип жатышты. Ал эми биздин Кыргызстанда эч нерсе бүтүрүлгөн жок. Биз даярбыз баарына. Биз кыйратып коебуз деген Мухаммедкалый Абылгазиевдин өзү жок азыр. Каякта жүргөн дайыны жок. Розыска бердик деп издеп жатышыптыр. Ошентип чыгып атат. Каякта розыск болуп жатат билбейм. Бир үнүн чыгарып, мен мурда премьер болгонмун деп, кыйын болсо мындай болгон, андай болгон, силер туура эмес айтып жатасыңар деп өзүң кыйын экендигин, ошол кезде туура кылгандыктарын азыр депутат болом деп жүрөтмүш кайсы бир партияларга барып чыгып айтып койбойбу? Интернеттен айтсын, башкадан айтсын. Жок, айта албайт, анын бети чыдабайт. Потому что бети жок. Бетимдин калыңы жанымын үзүрү деген кыргыздарда макал бар, достор. Ошентип жешкен булар, ойлогон. Ушинтип бүтүп кетет экен. Бармак басты, көз кысты дегендей бул кезек дагы өтүп кетет. Биз жеп жыргап кете беребиз деген. Мен эми ал кишини канчалык жеди же жебеди деп айта албайм. Бирок ал киши эч нерсени кылган жок деп мен айта аламын. Кана больница, кана ошол медициналык жабдыктар, кана биздин докторлорго болгон жардамдар, башка нерселер, эч нерсе жок. Биз даярбыз, биз ушундайбыз, биз кыйратып жатабыз, эртең болсо деп убадаларын айтып, элди ишендиришкен. Кана эми даярдыктар, адамдар каза болуп жатат. Азыр ушунун бардыгын ошол Мухаммедкалый Абылгазиевдин өкмөтү күнөөлүү. Мына азыркы премьер-министр штабтын башчысы болгон. Бүт ушулардын бардыгы ушуларды кылып коюшу азыр эч кандай чараларды көрө албай, айлалары алты жактан кетип отурушат. Эми президент айтып атат, ооруканалар курулуш керек, Бишкекте курулуш керек, башка жакта деп. А эмне себептен мурда ушул маселелер көтөрүлбөдү? Достор, эми сүйлөп койсоң сүйлөй бересиң. Эми бул колунан келбейт, блогер сүйлөй берет, өз эчтекени бүтүрбөйт деп айтышыңар мүмкүн. Эми мен дагы баягы өзүмүн ушул жаным кейип айтып жаткандыгы, сүйлөп коюш оңой нерсе экен. Сындап сүйлөп кое беребиз. Балким чын эле кыйын бул нерсенин бардыгын салыш. Бирок ушунча убакыттын ичинде 3 ай 4 айдын ичинде жок дегенде Бишкекке болсо дагы, жок дегенде ошол Кожо Көрсүнгө болсо дагы салып койсо болмок да. Эч нерсе жок, достор, эч нерсе жок. Ошондуктан азыркы ушул чаралардын көрүлүп жаткандыгы, ушул шайлоонун акыркы кездерге жылдырууга туура келгендиктери бул абдан туура кадам. Шайлоосунун бизге азыр кереги жок. Ошол Жанар Акаев, мына Ырыскелди Момбеков айтты, шайлоону жылдыра туруш керек, же болбосо өз амбицияңызды коргоңуз, жолдош президент деп. Мен кечээ да айткам, бүгүн да айткам, президенттин дарегине абдан чоң сын пикирлер айтылып жатат. Мындан урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбеков туура чечимин чыгарыш керек. Албетте азырда бир кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр бар. Адам өмүрлөрүн сактап калууга мен шайлоо жана башка жөнүндө айткан жерим жок. Ушул бир адамдын болсо дагы, эки адамдын болсо дагы өмүрүн сактап калууга
кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр бар. Мен кече дагы орустардан Россия Федерациясынан атайын жардам суроо жөнүндө маселени айттым элем. Албетте орустардын бир атайын кесипкөй адамдары барып жардам берип жатыптыр. Бирок мен мындай жардам эмес. Мына мисал үчүн орустар Италияга, Сербияга жардамдарын беришти. Булар аскер медицинасын, военная медицина деген жанагы аскердик медицина өкүлдөрүн жөнөтүшүп, аскердик самолеттор менен өздөрүнүн КАМАЗдары менен барышып, ошол жерде дезинфекциясынан бери кылып беришип, ушул Италияда ошол башка НАТО блогуна кирген Италияга каршы турган ушул орустар жардам берди да. Ал эми биз болсо орустар менен бир ушул таможенный союзда турабыз. Ушу кандай деп койсок, ушул таможенный союзундабыз да. Бажы биримдигинде деп коебузбу? Кандай туура айтканда. Бизге түздөн түз жардам бергиле деп эле ошол аскердик специалисттери менен, аскердик врачтары менен барып кыйналдык азыр чынын айтканда. Чүй, Бишкек, керек болсо азыр көлдө жайылып жатыптыр. Региондор ачык. Керек болсо ошол специалисттеринен алып консультация алыш керек. Уялбай эле ошол аскердик медициналык ошол кесипкөйлөрдү чакыруубуз керек, достор. Ошол менин бүгүнкү айта тургандыгым. Ушундай бир аз көңүл жубатарлык нерселер болуп жатыптыр. Албетте Россиядан ошондой кесипкөй аскердик врачтар келсе бизге жардам болмок. Урматтуу коом өкүлдөрү, элдер, колдон келсе лайк басып кичине ушул нерсени ошол жеткизишке, таратып, башка блогерлер айтат го, анан лайк баскыла, анан тараткыла, анан бөлдүрүшкүлө деп. Эми силер деле ошондой кылып бир канткенде биз ушул нерсени жеткизебиз ошол бийликтегилерге. Балким өзүңөрдүн пикирлериңерди айтасыңар, балким жазасыңар. Иш кылып кандай болсо дагы бизге азыр аскердик Россиянын врачтары керек. Шайлоону жылдыруубуз керек. Областтарды каттамдарын токтотуубуз керек. Менин бүгүнкү айта турган оюм ошол, достор. Саламатта туруңуздар, пикирлериңерди сөзсүз түрдө жазып коюңуздар. Бакыт Сулайманов.